Arenda төлөшөт. Кимге кайрат? Это аптеканы эми договору бар, договор негизинде. Бул аймак сиздер? Ооба, аймак территория. Аренда төлөшөт бар. Сиздер өзүңүздөр эмессиздер? Бул жерде. Саулык сактоо министрлигинин комиссия карап туруп, анан биз аны калай малдардан эмне азыр? Жок, жерде биз имущество аркылуу трехсторонний договор. Кантип келишимдер? Трехсторонний договор. Канча жыл болду? 1 жыл. 1 жылдан кийин Узатылып турат. Же узатып булат. Кийин иштеген ишин. Да. 6000 сомов 750. Бул лицензия туурабы? Лицензия канчадан бери жаңартылат? Лицензия эми комиссионный жогорку жактан срогу коюлат. Канча экен? Жыл. Ушу фирмага берип атыр да лицензия. Ушу канчасына чейин? Срок болуш керек эле, канчасына чейин? Бессрочный срогу жок. Бессрочно да жазылып атты. Кантип бессрочно берип коет лицензияны дары-дары кетсең? Кантип алат булар бессрочно? Комиссия карайт жогору жактан. 2011-жылы берилет, туурабы? Лицензия кана, жаңыртылган лицензия кана? 2011-ден бери лицензия барбы? Булар ушул дары-дармектер, да. Ушу фарм сервистер лицензиясы экен да. 6750 бул төлөнөт. Мага келишимди көрсөт. Келишим кана? Келишим жок деп атат го, жок бекен. Больница менен, оорукана менен, сиздин аптеканын ортосунда келишимди бериңизчи. Каяктан? Жок болсо жок, болбосо бар. Мына толгой жок бекен деп атат. Жок, мына жерде жок экен турган жерде. Бул жерде жокпу? Жок. Келишим. Сиздин бухгалтерияда барбы? Бар. Кечкече турат да, портада. Саламатсыздар, урматтуу көрүүчүлөр. Биз азыр Ош облусунун Араван районундагы аймактык ооруканасында турабыз. Аравандын ооруканасында облустун губернатор тагыраагы президенттин Оштогу өкүлүнүн биринчи орун басары учурда ушул ооруканада текшерүү иштерин жүргүзүп жатат. Тагыраагы күтүүсүз эскертилбеген рейд. Бардык ушуна кыргыздын баласыбыз. Мал спорт болду. Түшүндүм мен 4 күн расход болуп турган. 4 күн сиз 12,5 килограммдан эт берип атасыз. Азыр бир тамакка турабы? 3 тамаган болгондо көп кетет. Кандай 3 тамак кыласыңар? Силер айтып атасыңар, бир эле жолу тамак беребиз деп. Эт менен, эртең менен каша. Кечинде кейкеде деген болбойт да, кейкеде деген болбойт. Бир күн ошо бир тамакка берсек, 3 тамакка да эт берип атабыз. Кантип эмнеге андай кыласыңар? 3 тамакка кантип эт бересиңер? Эртең менен Мен суббота миллионы кече воскресенье 3 жолу берем, потому что көбүрөөк кеч келди. Суббота кеч келди. Bir gün atvarlığı güleşke, ikinci günü kартофельный püre, anam üçüncü günü şallar. Siz erteң менен
Emne beresiz? Kaşa? Бүткүл жерде туурабы? Акшаны каша, Анда акчаны кашага мамет каша эт кошулат. кошты. Эмне себептен анан 3 малга эт берип атасыз? Adette şeyde birinci bir sanağa beklemen de var. Bu yüzden beklemen de var. Şimdi şunu alalım. Ake. Бүт бардыгыбыз мына малда чоңойгон балдарбыз. Мен 266 килограмм эт канча болот экенин мында көз колун менен айтам. Муногул эт 266 килограмм болот. Bir koyunun tuşası 23 kilogram, 24 kilogram, çoğu 25-28 çıkar. Bravo. Bravo. Sizde bu yerde kança 266 kilogram boluş için kança koyu boluş gerekiyor? Жоқ da et жоқ. Men ошон үчүн айтып атпайм. Мен түшүнүп атам бүт бар. Силер деген поставщиктер менен ушинтип иштеп атпайсың. Аны менен кагаз жүзүндө сизге башка алып келип берет, фактически башка келип атат, анан колду коюп берип туруп айдап атпайсың. 10 килограмм ет алып келсе ошон 5 килограммын кириштесиңер дагы 5 килограммдан нактабай акчага алып келип берет. Мен ошону айтып чырылдап атам. Токтоп кула мындан. Болду. Болду, көздү ачалы. Уят, Кудай урат, башкасы эмес, Кудай урат. Мына мындай нерседенчи. Бирөөнүн ушу оорулуунун этин жегенден көрө жебей эле койгон жакшы. Мен ушуну айтып атам чырылдап. Мен кагазга ишенем да, мисалы мен сиздин бир күндүк 3 малга 3 тамак берем дегениңизге ишенбейм да, мен 3 мал эт беребиз деген. Siz aytып атасыз, биз кээде 3 мал эт беребиз. Эмнеге бересиңер? Стандарт бар да, туура. Расклад меню берилет. Анан ошонун негизинде кетет бүт барды. Кээде ал сиз каалагандай нерсе эмес да, сиз каалаган көңүлүңүз бар күнү эт кошуп койгула деп, көңүлүңүз жок күнү кошпой койгула деген эмес да, туура. Benim gazetede koşarak yapıyorum. Токтоп кула, мындай оюндарыңар токтоп. Фактически 3 кол. 3 кол чыга берет да, эмне birine bir adım. Biriniki kanak. Siz geçinde aldım diye atasınız. 31 günü geçinde alsanız bir günkü kanak. Bir günkü günde kantik veri atasınız tamam açmaz değil. Bir günkü birine kantik veri atasınız. Ben düşünü atam 31'inde sizde 28 kişi. Bir günü kança kişi olur. Жоқ та, көріп атасыз мындай. Bir günü мен ошону айтып атпаймынбы. Эртең менен силер эртең менен беребиз деп атсаңар, эртең менен берсеңер анда завтракты кантип булар дайындайт. Сиз канчада келесиздер? Мына 31-деги менүүнү Канчада келесиздер эртең? Эми 8ге жетти. Тамак аш дайынданып канчада келесиз? Саат 5те келишет. 5-те. Анан ошо 7:30 сиз раскладты алсаңыз, мен разрядный алып турам, жетишип каласыз. Ошо 7:30 8-де тамак бергенге мынча киши деп эсептейт. Ондай сиз bir күн мурун аны үчүн кечинде алышыңыз керек, туура? Кечинде сиз алып, анан кечинде дайындап бул жерден. Жумушчуларыңызга ошол боюнча анан продуктуну берип берет бул жерден, мынча порция, мынча эт, мынча картошка, мынча. Bir күн жок болуп атпайбы андай. Эмне үчүн бир заведующийга 3 кол коюлат? Бир кишиге эмне үчүн 3 кол? 3 бөлөк кол. Кимиси берди заведующий чындык. Башка бирөө кол койсо заведующий жок болуп калды деп жазыш керек эле да. Заведующий муну себептен жок болгону менен байланыштуу деп турабы? Башка бирөө укук берилиш керек да кол койгонго. Бөлүм башчы. Siz bana 31'inkini gösterip atasınız. Ben şunu atam, 31'i bolup durur. 31 uşunca kişi jatat. Bирок birinde bugün kançıp berip atasınız tamak. Ona siz az bugün 1 noyabr. Siz tamak berip atasınız, to'g'rimi? Hazır обедni beresiz. Qaysi menен beresiz? 31'inki menен beresiz. Жок да sizde жок болуп атат. 31-ci раскладка менен бириге бересиздер да? Bunun баардыгы жөн эле баягы технический момент да, жөнөкөй эле момент. Мындай жетекчи ошол сиз диетолог болгондон кийин ошону мойнуңузга алып атасыз да жоопкерчилик. Значит, өзүңүздүн ишиңизге жоопкерчилик менен эле мамиле кылып койсоңуз эле болду, башка эч нерсе болбойт. Жөнүндө кагаз жүзүндө баягы менте эле жаза бербеш керек эч бир. Заведующий ар кимиси өзү кол коюш керек. Kim bölüm başçı olsa, sen ошол bölümдүн içinde bulup atan nersеге ошол bölüm başçı жооп берет да, туура, биринчиден. Бирine эч кандай кагазыңар жок болот, 31 менен болуп атасың.